чоң максаттарды койгондо өткөн күндөрдү, өткөн убакытты эстебей эле коюу мүмкүн экен. Себеби ал кандайдыр бир өзүнүн таасирин бериши мүмкүн. Учурда алдыга чоң максаттарды коюп, бир гана жеңиш менен келе жаткан бүгүнкү 33 суроо 3 мүнөт рубрикасынын коногу бардыгыңыздарга белгилүү айым мушкер Барчынай Үзгөнбаева бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык, саламатсыңарбы? Бүгүнкү биздин рубрикабызга кош келипсиз. Алгач эл менен амандашып алыңыз. Салам Кыргызстан, анда эмесе бүгүн сиздер менен мен Үзгөнбаева Барчынай. Мынакей ушундай сонун маанай менен баштайбыз. Оюндун шарты эң жөнөкөй. Мен сизге 33 суроо дайындай келгенмин. Убакыт болсо 3 мүнөт. Эгерде 3 мүнөт ичинде жооп бере албай калсаңыз, мурунку кону калтырган тапшырманы аткарасыз. Даярсызбы? Даярмын. Мынакей ар дайым даяр экен бүгүнкү биздин коногубуз. Анда биз баштадык. Спортту тандап алганымдын себеби Мага жагат, көпчүлүк учурда жигиттер жакпайт. жеңишке жеткен учурда Сүйүнөм. мени менен таанышкан ар бир мырза Капа болот, турмушка чыгуу планда, пока жок. жиниме тийген жигиттерди Жаман кылам. мелдешке чыгаар алдында Мотивация алып чыгам. Кыргызстан мен үчүн Сүйүктүү мекеним. кийинкиси суроолор. Бүгүн канча жашка, канча күнгө чыктыңыз? 23. 51 болуш керек. Сизди спорттон сырткары кайсыл жерден көрө алабыз? Бир гана спорт залдан Мушкерде сүйүп калган учур болду беле? болгон эмес. Мектеп убагында кайсыл мугалим сизди көп урушчу эле? Өзүм мугалимим көп урчу. Жеңишке жеткенде кандай сезимдер болду эле? Аябай бактылуу сезим. Жигитиңиз барбы? Жок. Айымдарга тиешелүү сизде кандай сапат жок? Бүт баары бар. Мунассага спорт сүйгөн айымдарга айтарыңыз. Спортту сүйгүлө мага окшоп. Анан жеңишке жеткиле. Кийинкиси тигил же бул? Сүйүү же достук? Достук, Бакыт же билим? билим, Турмуш куруу же карьера жасоо? карьера жасоо, Эрежесиз же эрежелүү күрөш? эрежесиз. $1 же 69 сом? $1. Мектеп же университет? Мектеп. Диета кармоо же спорт менен машыгуу? Спорт менен машыгуу. Достор, мырзалар же айымдар? Достор. Кайсынысы көбүрөөк сизде? Мырза, айым. Мырзалар. Кийинкиси макалдарды улоо, кызды үйдө, Кыл жатпайт. энесин көрүп, Кызын ал. аганы көрүп ин өсөт, Апаны көрүп кыз өсөтпү. эжени көрүп, сиңди өсөт. Кыз кыздай, Бала баладай. кыш кыштай болгону жакшы деп коет экен. Жигит үйдө туулуп, Билбейт кем. жоодо өлөт, эне сүтү бойдо өстүрөт. Билбейм. Билбейт, эне тили ойдо өстүрөт. Түйшүгү болбой, Билбейт. түшүмү болбойт. Корккондон жүрөк жарылбайт, Коркону жүрөк жарылбайт. Билбейм. сүйүнгөндөн маңдай айрылбайт, эл оозунда элек жок. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мынакей биздин суроолорубуз чынында аяктады. Ал эми бүгүнкү биздин келген коногубуз 2 мүнөт 41 секундда сиз жооп бердиңиз, сиз жеңдиңиз. Мынакей жеңишке жетүү кандай сонун, бирок эске ала кетчү нерселер бул акыркы суроолорго толук так жооп бере алган жоксуз. Аны эске алабыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, тилекке каршы бүгүнкү биздин коногубуз жеңди. Мен жеңилдим дейин дагы, алгач мурунку конобуз калтырган тапшырманы көрөлү, кийин ал тапшырманы мен аткарам. Болушунча шпагатка отурсун, анан мостик туруп көрсүн. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мынакей тапшырманы көрдүк. Макс бизге ушунчалык оор тапшырма калтырган экен. Бирок мен мындай кыла албайм, себеби мүмкүнчүлүк жок. Бирок кыла алат болчумун деп эле. Бирок мен азыр артка ээлип көрөйүн. Бирок чынында мен биринчи жолу ээлип атам. Теле көрүүчүлөр, мен тапшырма аткарганга аракет кылдым, бирок албетте өзүм эмес, коногубуздун жардамы менен
чынында ар бир нерсенин өзүнүн орду болот экен. Бул менин колуман келбейт экен. Ал эми бүгүнкү биздин келген коногубуз, мынакей өзгөчө коногубуз бар. Кийинки коногубузга белгисиз Айым мырза, белгисиз кандай тапшырма калтырасыз? Кийинки катышуучуга мен аябай ойлондум да, жакшы. Автобустун ортосунда туруп, отурбай эмес туруп, кулагына наушник салып, өзүнө жаккан ырды башынан аягына чейин кыйкырып ырдасын. Билсе деле, билбесе деле ырдасын. Өзүнө жаккан, жакса билет да өзүнө бир жаккан ыр болсо керек, ошону башынан аягына чейин кыйкырып ырдасын. Мынакей ушундай эң сонун, эң өзгөчө, эң мыкты тапшырма калды, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизди күтүңүздөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Кызматыңыздарда мен Мир Абдылдай болдум. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча сак саламатта калыңыздар.